биздин YouTube каналда сизди баардыгы көрүп атат, ошо өзүңүздү тааныштырып, өзүңүз эмне жумуш кыласыз, толук кенен тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биринчиден рахмат, ушунча убакыт бөлүп бизди сыйлап интервью алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Өзүмдү тааныштыра кетсем, аты жөнүм Айтип Мирлан. Ош областынын Араган районунун Төмөйүн айыл өкмөтүндө төрөлгөм. Жөнөкөй бир дыйкан үй-бүлөсүндө төрөлгөм. 5 тууганбыз. Мен ортомчу уулу болом. Азыркы күндө кесип боюнча дарыгермин. Медициналык академияны аяктагам. Азыркы убакытта кичине бир аз жеке ишкерликти кылабыз, үй бүлөлүк. Азыркы учурда дарыгер кызматты аркалайм. Жана бир анчада жеке ишкерликти алектеп турабыз. Азыр учурда Ош шаарында жашайм. 3 уулдун атасымын. 2 уул, 1 кызым бар. Бизде көбүнчө жергиликтүү кеңештерде билими жок жаштар отурат. Не только жаштар, жаш өткөн курактагы адамдар да отурат. Мен ойлоп кетем, азыркы заман талабы боюнча сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңешке билимдүү адамдар келишин каалайт болчумун. Себеби 21-кылым. Ар бир айылда сөзсүз түрдө жогорку билимдүү эжелерибиз бар, апаларыбыз бар, агаларыбыз бар, инилерибиз бар. Азыр Кыргызстанда 55-60% билимдүү жаштарда бар. Ошол себептен жергиликтүү кеңештерге мен жеке сунуштайт элем, сөзсүз түрдө жогорку билимдүү болушу керек. Жергиликтүү кеңеш депутатына мамлекеттен сөзсүз түрдө маяна чыгарып бериш керек. Антпесе ар бир жаран мамлекет үчүн дагы, ошол чөйрө үчүн дагы кайдыгерлик карап калат. Кээ бир билими бар балдар дагы чет жакка чыгып кеткендер бар. Өзүнүн диплом специалистинде иштегендер бар. Жанагындай 5 жыл окуп туруп барып Россияда кара жумушта иштегендер бар. Себеби биздин Кыргызстанда жумуш орундар жетишсиз. Ошол себептен көп жарандарыбыз, билимдүү жаштарыбыз чет жакка чыгып кетет. Ошол себептен мен ойлойт элем, бул мамлекеттик деңгээлде жергиликтүү кеңештерди дагы жогорку кеңештин деңгээлине жеткирип билсе дагы кандайдыр бир бюджеттин суммасына жараша жергиликтүү кеңештерге дагы мамлекет маяна бөлүп берсе, бул ар бир депутат үчүн дагы кайдыгерлик алып келет. Эми ар бир билимдүү жаран сөзсүз түрдө маяна алыш керек. Себеби бирөө 5 жыл окуйт, бирөө 8 жыл окуйт. Азыр маяна болбосо билимдүү жаштар дагы көп нерсеге кайдыгерлик болот. Мисалы алсак, коррупциялык жактарга алып барышы мүмкүн. Кандайдыр бир мамлекеттин бюджетине кол салгандарга алып барат. Ошол себептен сөзсүз түрдө өзүнүн чөйрөсүнө жараша, ар бир айыл өкмөтүнүн дотациясына жараша бир системада сөзсүз түрдө маяна бөлүп бериш керек жергиликтүү кеңеш депутаттарга да. 2015 жылдан бери саясатка аралашып жүрөм. Саясатка аралашкандан кийин ар кандай бир интригалар болот экен, чөйрөңдө көз караштар өзгөрөт экен. Бир жагы жакшы жагы, бир жагы атаандык жагы, бир жагы көрө албастык жагы дагы эске алынат экен. Ошол себептен былтыркы 2020 жыл күздө болуп өткөн шайлоого катыштым. Ага дагы саясатка катышуу үчүн дагы аябай көп тоскоолдуктар болот экен. Тоскоолдуктарга карабай, өзүм өз аракетим, өз күчүм менен аралаша баштадым. Ар бир билими бар жаран сөзсүз түрдө мамлекетке кызмат кылыш керек. Кандай гана тоскоолдук болбосун. 2020 жылкы шайлоодо көрдүңүз, кандай гана шайлоолор болуп. Адамдардын болгон кайдыгерлигиден шайлоо системасы дагы мамлекеттик деңгээлге дагы зыян келди. Мен быйыл былтыр 2020 жылы
Атамекен партиясынан Араган районунун талапкер болдум. Эми талапкер болгонумда Атамекен партиясын тандаган себеби тарыхы бар партияда 30 жылдан бери атын да өчүрбөйт, затын да өчүрбөйт, мамлекет үчүн иштеген партияны үчүн тандаган. Анан көпчүлүк бөлүгү Атамекен партиясында жалаң гана жаштар болгон. 2020-жылы кандай гана тоскоолдук болбосун шайлоого аттандым. Араган районунан жалгыз талапкер болдум. Эми тоскоолдуктар көпчүлүк бөлүгү бийлик тарабынан болду. Экинчи бөлүгү ошол жергиликтүү жерде, райондо бир 4-5 адам кландык топтун кызыкчылыгы менен ар кандай кысымдар болду. Ал кысымдарга да карабай катыштык шайлоого. Эми мен айтарым, Атамекен партиясы кандай учур болбосун акча бере турган партия эмес бул, акыл бере турган партия. Ошол себептен көбүнчө саясий, жергиликтүү саясий иш-чараларда көбүнчө акчаны талап алат экен. Ошол себептен биздин атаандаш болгон партиялар, мисалга алсак, Биримдик партиясы дейлик, Мекенин Кыргызстан партиясы дейлик, алардын басымдуу бөлүгү акчалуу партиялар болуп калды. Ошол себептен бул бир жагы. Экинчи жагы админресурс болуп, жергиликтүү жерлерде кысым менен шайлоо, ыплас шайлоо болуп өттү деп эсептей алам. Ошол себептен кечеги 6 октябрь болгондон кесепет ошондон болуп келип чыкты деп эсептейм. Анан мен айтуучу нерсем дагы бир. Ушул жердеги райондогу өзүнчө бир топ бар. 20 жылдан бери, 15 жылдан, 30 жылдан бери кандайдыр бир жаш кадр өсүп келаткан болсо, бут тосуп, ар кандай бир ыкма менен өстүрбөшкө аракет кылат экен. Эми мен ойлоп турам, азыр жаштар дагы алдыга умтулуп атат. Буюрса мындан нары дагы ойлойм жылыш болот деп. Ар бир гана билимдүү жаштарды ар кандай бир алдыга мамлекет үчүн умтулган бир кээ бир жаштар ар кандай бут тосуулар болот экен. Себеп алар өзүнүн тааныштарын кызматка койот экен. Кандайдыр бир учурда сөзсүз ошо кландык топ менен сүйлөшүү болот экен. Ошол себептен көп жаштарыбыз мындай бир жогорку кызматтарга барайын десе ар кандай бут тосуулар болот экен. Ошол себептен бизде көп жаштар ушул чоң кызматтарга барып иштейин десе ар кандай бут тосуулар болот экен. Бул нерсени жойуш үчүн жанагы кландык топтогу 10 жыл, 20 жылдан бери башкарып жүргөн адамдар качан бир ушул жаштарга орун берсе, кысым болбосо, ошондо гана жаштар келип отурат. Мисалга алсам, мен өзүм деле жогорку билимдүү 8 жыл окудум. Кандай гана бир медицина тармагында кызмат болсо, мен дайым иштешке мен даярмын. Билимим да жетет, илимим да, деңгээлим да жетет, тажрыйбам да жетет. Бирок тилекке каршы 4-5 жерге ушундай бир учур менен бардым, өзүм самостоятельно барып беседа өтүп, ушундай бир кызмат сурап, ушундай иштей берем мамлекет үчүн десем, ар кандай тосуулар болот экен. Себеп ар бир кадрдын үстүндө сөзсүз түрдө бир клан топтун адамдары болот экен. Ошол себептен жаштарыбыздын мындай бир бийликке келиши көп тоскоолдуктар болот экен. Алтынчы октябрдан кийинки абалды эске алсак, башаламандык болуп кетти. Ошолордун баардыгы кандай учурлар 2 ай, 3 ай кыйынчылык болуп мамлекет үчүн. То есть биздин президентибиз жок, укук талаадан чыктык. Ошого карабастан бизде мына кээ бир чоңдорубуз, кландык башкарган топтогу адамдар кечеги күндө дагы мамлекет үчүн иштейм дегендер кечеги кырдаалда дагы жок болуп кетишти. Эгер ошол кландык топтор ошондой мамлекет үчүн күбө турган болсо, ошол моментте чыгыш керек болчу эле булар. Ошол себептен
кечегинде мамлекет ара жолдо калды. Ошого карабастан кечээ күнү элдин талабы менен мүдөөсү менен биздин азыркы Садыр Жапаровду эл өз мүдөөсү менен тандап чыгышты. Ошол себептен менин жеке пикирим мамлекеттин тынчтыгы үчүн, стабилдүүлүгү үчүн Садыр Жапаровду тандоого үмүт кылдым. Критерийлер көп. Эгер президент болуп калса, мамлекет үчүн иштейт деген үмүттөбүз. Бирок азыр ар кандай саясий интригалар болуп, бул кишиден тоскоолдуктар болуп атат. Бирок ал тоскоолдуктарга карабай, бул киши дагы аракет кылып атат, Садыр Жапаров. Бирок Садыр Жапаровго да мүмкүнчүлүк бериш керек. Ар бир билимдүү жаштарга дагы, кадрларга сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан мамлекетти канчалык деңгээлде алып кетет, аны баарын убакыт көргөзөт, анан өзүнүн тажрыйбасы көргөзөт. Ошол себептен мен ойлойм, эртеңки шайлоо дагы тынч өтсө экен дейбиз. Элди өз тандоосун тандап алса экен дейбиз. Мамлекеттин келечеги үчүн. Ошол себептен биз Садыр Жапаровду тандадык.